COVID-19 пандемиясынын терс жыйынтыктарынын бири жаңы инфекция менен күрөшүүгө бардык баштапкы деңгээлдеги медициналык мекемелерди жана санитардык эпидемиологиялык кызматты аргасыз тартуу болду. Натыйжада башка ооруларга, анын ичинде кургагучукка жетиштүү көңүл бурулбай калды. В условиях пандемии проводить противотуберкулезную работу. Пандемия маалында кургагучукка каршы иштерди жүргүзүү чындыгында эле кыйын болду. Кантсе да бизди көзөмөлдөгөн терапияда, ал эми пандемия учурунда бүт медициналык иштер пандемия менен күрөшүүгө багытталды. Пандемиянын тушунда кичи медперсоналдардан врачтарга чейин бардык медициналык кызматкерлер ковид менен күрөшүү ишине тартылды. Ошондуктан кургагучукка каршы кызматы экинчи планга жылып калды. Туберкулезная служба оставалась, можно сказать, на втором плане. Ошондой эле пандемия күчөп турган мезгилде кургагучуктун жаңы учурларын аныктоо дерлик токтоп калды десек болот. Аныкталбаган жана дарылоого алынбаган кургагучук менен ооруган адамдын өзүнө гана эмес, анын айланасындагыларга чыныгы коркунуч жаратаары маалым. Ошол эле убакта кургагучукту аныктоонун азайышынын башка дагы бир себеби калктын өзү медициналык мекемелерге баргандан карманып калышты. Все наши люди. Менимче адамдардын баары эле бул оорудан коркушту. Анткени ал эмне дарт экенин билишкен эмес. Алар ооруканага барышса эле коронавирус дешип, дароо ооруканага жаткырып чыгарбай коюшат деп чоочулашкан. Мунун натыйжасында кургагучукту аныктоодо төмөндөдү. Анын үстүнө бардыгыбыз ковид жөнүндө гана ойлонуп, кургагучукту жана башка ооруларды унутуп калдык. Ошол себептен аныктоо азайды. Получается, и выявляемость туберкулезом тоже снизилась. Пандемия күчөп турганда кургагучукка чалдыккандардын медициналык көзөмөлгө алынган айрым учурлары бул оорунун жаңы учурларын табуу боюнча пландуу иш алып баруунун эмес, ковидке жапыр текшерүүнүн натыйжасы болгон. Кемин ССМ биздин аппаратыбыз жаңы, цифровой. 2 айдын ичинде аябай көп киши тартылды бизге. Бир күндө 80-90 кишиден тартып аттык. Анын ичинен көбү пневмония менен аныкталды. Bir 90 туберкулез дагы арасынан туберкулезду дагы таптык. Кургагучукту аныктоодо кыйынчылыктар пайда болгону тууралуу кооптуу сигналдар пандемия башталгандан 1 айдан кийин эле лабораториялардан келе баштады. Ошол эле мезгилде кургагучукка чалдыккан бейтаптарды социалдык колдоо боюнча иш алып барган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары да кырдаалдын өзгөрүп жатканын байкашкан. Раньше к этому времени мы уже. Бул маалда биз дарылануу жайларына жетүү жол киресин төлөп, материалдык жардам көрсөтүп калчубуз. Бирок пандемияга байланыштуу мындай кайрылуулар болгон жок. Не было. И случаев оказания выплат тоже не было в этом году пока. Бүгүн өткөн ковид жылындагы статистикалык маалыматтар чындыгында эле кургагучук боюнча көрсөткүчтөрдүн төмөндөгөнүн көрсөтүп жатат. Бирок адистер буга кубанбай чочулоо керек деп эсептешет. Я так думаю, что к нам, наверное, будут поступать больные. Мен бейтаптар бул жылы болбосо да келээрки жылдары келе башташы мүмкүн деп ойлойм. Менимче кургагучуктун өсүшү ыктымал, болгондо да анын татаал, дарыларга туруктуу формалары өсөт деген пикирдемин. Бүгүн деле мисалы 3 бейтап келсе, алардын экөө туруктуу формасы, бирөө дарыларга сезимтал болуп чыгууда. Бул жакшы эмес, болжолдоп айтканда бул жөнүндө эмтен ойлонуу зарыл. Об этом уже надо думать сейчас, наверное. Бул жөнүндө бүгүнтөн тарта ойлонууга Кыргызстанда гана эмес, бүткүл дүйнөдө чакырышууда. COVID-19 бүткүл дүйнөдө демейдеги медициналык кызмат көрсөтүүлөргө терс таасирин тийгизмекчи. Бирок кургагучук менен күрөшүү боюнча кызмат көрсөтүү эң чоң курмандыктын бири болуп калышы мүмкүн. Изилдөөчүлөр коронавирус пандемиясынын артынан кургагучук дүрт этип чыгышы мүмкүн деп чогулчулашат. Да ушул оору Европада коронавирустан кийинки номер 2 коркунуч. Кургагучуктан ооругандардын жана бул дарттан каза тапкандардын саны азыр өсүшү ыктымал деп чоочулоого негиз бар. Коронавирустун жайылышынын фонунда жаңы эпидемия, кургагучук эпидемиясы дүйнөгө коркунуч жаратат. Коктун таякчасын жуктургандардын саны 2025 жылга чейин кыйла өсөт.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча бери дегенде 121 өлкө пандемия башталгандан тарта дарылоо мекемелерине кайрылышкан курагучук бейтаптардын саны азайганын билдиришкен. Бул татаал күрөштө жетишилген натыйжаларга коркунуч туудурат. Курагучук эч кайда кеткен жок, жөн гана адамдар алаксып калышты. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери башкага багытталып, ал эми саламаттыкты сактоонун жүгү көбөйдү. Пандемия бир канча айдын ичинде эле курагучук менен күрөшүүдө көп жылдап жетишилген прогресстерди артка тартып салды. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги да азыр кырдаалды көзөмөлдөп, курагучук менен ооруган бейтаптарды аныктоону жана дарылоону колго алуу керектигин белгилейт. Учурда бул жерге курагучук кырдаалына пандемиянын терс таасирин азайтуунун үстүндө иштеп жатышат. Баарынан мурда сөз анын дарыларга туруктуу формалары жөнүндө болушу мүмкүн. Андыктан эң башкы максат мурда аныкталбаган бардык учурларды табуу жана аларды дарылоо үчүн шарттарды түзүү. Анын ичинде курагучуктун амбулатордуу дарылоосун камсыз кылган баштапкы медицинанын потенциалын күчөтүү, курагучукка каршы кызматты санариптештирүүнү аяктоо, курагучукка каршы дары-дармектерди үзгүлтүксүз жеткирүүнү уюштуруу, дарыларга туруктуу курагучукту дарылоонун заманбап ыкмаларын киргизүү, дарылоону үзгүлтүккө учуратуунун жана өсүл кесил кылуунун алдын алуу максатында курагучук менен ооруган бейтаптарды социалдык колдоо үчүн кызматкерлердин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коомчулуктун күч аракеттерин бириктирүү. Дээрлик бардык бул багыттар боюнча көп жылдан бери курагучукка каршы кызматты реформалоо боюнча өлкөнүн эң негизги өнөктөшү АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID менен кызматташтыкка ыраттуу иштер жүргүзүлүүдө. То, что начиналось, например, когда-то там 10 лет тому назад, аналогично продолжалось, Мындан 10 жыл мурун башталгандар уланып, саламаттыкты сактоо системасына киргизилип, жакшыртылып келди. USAIDтин басым жасаган негизги багыты бул бардык жаңылануулар биздин өлкөдө туруктуу иштеп калышы. Абдан маанилүү учур өлкөнүн эң башкы максаты. Кургагучук оорусун жана андан өлүмгө учуроонун азайышына тез жана натыйжалуу жетишүү үчүн дүйнөдөгү эң натыйжалуу ыкмалар, стратегиялар колдонулууда. Пандемия бул программалардын бардыгы чындыгында эле иштей тургандыгын көрсөттү. Бул дагы бир жолу өлкөбүзгө кургагучукка каршы саясаттын туура экендиги бышыктады деп ойлойм. Она правильная, она может и должна двигаться в этом направлении. 2017-жылдан тарта Кыргызстанга киргизилген жаңы пандемия учурунда өзүн ийгиликтүү көрсөткөн методдордун бири курагучукту амбулаториялык дарылоого коомдук жардамчыларды тартуу деп аталган бейтапка багытталган заманбап ыкма болуп саналат. Анын маңызы туугандарынын жана жакындарынын ичинен тандалган ыктыярдуу жардамчы бейтаптын дарыларды үзгүлтүксүз кабыл алуусун көзөмөлдөөдө медкызматкерлерге жардам берет. Пандемия курчуган маалда мындай жардамчылардын саны көбөйтүлгөн. Пандемия күчөп, бардык жерге блокпосттор коюлган кезде биз дары-дармектерди коомдук жардамчыларга берип жаттык. Бейтап жардамчысынын көзөмөлүндө дарыларды ичет. Жардамчынын күн сайын толтурган бланктары бар. Айдын аягында белги коюлган ошол бланктарды бизге тапшырышат. К концу месяца. Коомдук жардамчыларды тартууну кеңейтүү, аларга курагучукка каршы дары-дармектерди берүүдө ийкемдүү графикти киргизүү, видео көзөмөлдөнгөн дарылоону колдонуу, мунун баары 2020-жылдын жайында чыгарылган Саламаттыкты сактоо министринин буйругунун пункттары. Буйруктун максаты өзгөчө шарттарда курагучук менен ооруган бейтаптарды дарылоону көзөмөлдөөнү камсыз кылуу боюнча шашылыш чараларды бекитүү. Бул пункттардын бири USAIDтин техникалык колдоосунда өлкөнүн курагучукка каршы кызматына киргизилип жаткан биоматериалдарды ташуу системасын кеңири жайылтуу. Анын мааниси өтө чоң. Анткени дарылоонун ийгилиги бейтаптар тапшырган анализдерди лабораторияга тез жана сапаттуу жеткирүүгө көз каранды. Айрым анализдер райондук үй-бүлөлүк медицина борборлорунун лабораторияларында изилденсе, башкаларын Бишкектеги улуттук референс лабораторияга жеткирүү зарыл. Адистердин айтуусунда мамлекеттик транспорттук компаниялардын бири ишке ашырган дал ушул биоматериалдарды ташуу системасы пандемиянын эң катаал сыноосуна туруштук бере алды. Пациент может собрать свой образец в любом месте. Бейтап кайда гана жүрбөсүн, карантиндик чараларга карабастан анын анализдерин лабораторияга жеткизип изилдеш керек. Ошол себептен жеке эмес мамлекеттик транспорт компаниясы менен иштөө кыйла ийкемдүү болду. Анткени өзгөчө абал, өзгөчө кырдаалга, чектөөлөргө карабай, аталган компания ишти толук 100% аткарып жатты. Коронавируска чейинки кадимки мезгилде анализдерди кандай ташып келсе, карантин маалында деле ошондой эле алып келип турду. Жеке компаниялар мындай жакшы иштей алышкан жок. Биз иштешкен кызмат болсо абдан натыйжалуу болду.
в то время как та служба, с которой мы работаем, она была очень эффективна. Баса, пандемия малында ташып жеткирүү жаңы системасы дагы бир чоң маселени чечүүгө, аймактарга дары-дармектерди жеткирүүнү үзгүлтүксүз камсыз кылууга жардам берди. Себеби транспорттук компания борбордон райондорго кайра баратып, курагучуга каршы дарыларды жергиликтүү саламаттыкты сактоо уюмдарына чейин жеткирип турду. Бул милдетти кадимки мезгилде кандай натыйжалуу аткарса, катуу чектөө шарттарына да так эле ошондой аткарды. USAID-тин жардамы жөнүндө айтканда, өлкөнүн курагучуга каршы кызматынын санариптештирүү бөлүгү катары киргизилген ИСУЛТ лабораториялык маалыматтарды башкаруу боюнча маалыматтык система жөнүндө айтпай коюуга болбойт. Пандемия күч алып турган мезгилде иштин мындай көлөмүнө эсептелген мамлекеттик лабораторияларга биоматериалдардын миңдеген анализдери келип түшө баштаган. Аларга лабораториялык маалыматтарды каттоо, иштеп чыгуу жана берүү процессин оптималдаштырууга жөндөмдүү технологияны издөөгө туура келген. Бул максатта эң ылайыктуусу ИСУЛТ болду. Анын көптөгөн артыкчылыктарынын ичине бейтаптын анализинин натыйжасы жана оору таржымалынын бирдиктүү базасын түзүү. Түндүк тутуму аркылуу анализди өз бейтабына бекитүү аркылуу лабораториялык маалыматтардын аныктыгын ырастоо. Лабораториялык маалыматтарды региондор, лабораториялар боюнча графика жана таблица түрүндө анализдөө. Муну менен бирге система жакшы ойлонулгандыктан пайдаланууда абдан жөнөкөй болуп, компьютерди колдонууну жакында эле үйрөнгөндөр тарабынан да жеңил кабыл алынды. Биринчиден анализ тапшырган кишиге жыйынтыгын тез берүү. Анткени адамдар анализдин кандай чыкканына тынчсызданышат, күтүшөт. Экинчиден инфекциянын очогуна чараларды тезирээк уюштуруу үчүн лабораториялар менен оперативдүү бөлүмдүн өз ара байланышы. Үчүнчүдөн вирусологдордун ишин жеңилдетүү. Алар кагаз ишинен, бюрократиядан алысташат. USAID-тин курагучукту айыктыруу долбоорунун адистери абдан кыска мөөнөттүн ичинде ИСУЛТту жаңы милдеттерге ылайыкташтырууга жетишти. Ал мурда болуп көрбөгөндөй тезикте коронавирус менен иштеген лабораториялардын ичине киргизилди. Курагучуктан ковидке көндүмдөштүрүү тутуму боюнча иштер күндүр-түндүр жүргүзүлдү. Ошондой эле адистерди кызыл зонада окутуу күндүзү да, түнү да, түздөн түз жумуш ордунда алып барылды. Долбоор анализдер менен иштөө үчүн заманбап жабдуулардын 12 комплектисин сатып алып, орноткук лабораториянын кызматкерлерин, инфекционисттерди жана вирусологдорду окутту. Ошондой эле лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын анализдөө жана лабораториялар боюнча иштин көлөмүнө мониторинг кылуу үчүн Dashboard аттуу маалыматтык аналитикалык системасы иштелип чыгып, аны менен иштөө үчүн дагы 52 медкызматкер окутулду. Бүгүнкү күнү ИСУЛТ 12 мамлекеттик лабораторияларга киргизилип, анда COVID-19 боюнча 1 миллионго жакын маалымат камтылган. Система өтө ыңгайлуу болгонунан мамлекеттик лабораториялардын колдонуусунда кала берди. Биз бул программанын улантышына абдан кызыктарбыз. Бул программаны ковид бүткөндөн кийин да колдонобуз. Ошентип күтүүсүз жагдай Кыргызстандын курагучуга каршы кызматын реформалоо боюнча азыркы учурда кабыл алынып жаткан иш-чаралардын зарылдыгын жана бекемдигин сынады. Бул багыттагы иштерди улантуу керектиги айкын болуп калды. Анткени Кыргызстан курагучуктун дарыларга туруктуу түрлөрүнүн саны боюнча мурдагыдай эле дүйнөдө эң жогорку 30 өлкөгө кирет.